It's without, yeah? Without, yeah. Тура көтөрсөң ий. Musundak kaldı koç. Çok ne de pat. Var. Var. 18 kilo bozuyor. 18 kilo. Sana hatırladım. Olsun da çeşit durmayın. Çeçet sen bulmayın. O çeçeti sana ne bulur? Ne olur? O sen ne bulur? Ana siz yapın. O yakşağına çeçetten bir. Bunun arkasına gitsin. Bunun arkasına gitsin. Мобильный дом, да? Может, в принципе, кичинекей машинеге тилеп атышты экен да? Эми алды якты тапсаңар ар бир жерге сүзүрөк. Карагайлардын ортосу. Ал жерде тапкыла орто ишиге жетсин. Кечке карап турду. Китайский мышек. Анан ушул чейин тактаганы ушуга ченеп анан размерин жоёлу. Себеби бул эки башка согулган эмес, атайын ушул ченелери согулган. Анан ушул чейин размеринде болуш керек да. Birinci karşısına koyuyoruz. Yok, birinci çiğ koyulmaydı da jön эле куругун ченеп алайын деп атам азыр пока. Анан бул негизи ананыраак коюлат. Умут сайылгандан кийин. Нан алып кетсем. Sarı, bay kıyıp gitmedi. Kuşun etmesin. Anonim. Kaç yaş basıyor? 38 Kaç kadar atışlayabilirsin? Бул чий азыр эметпейле тургула пакет такпайлычы. Бул чий деген анараак коюлат. Азыр сыртка чыгып бир жагын ичке киргизилет. Керегени. Сондай тигилет да муну. Мына бөөрөгүн чыгарып. Мындап турган тага. Бүйрөгү мыйык. Мындай айтсаңар болобу? Азыр муну ушундайынан бул кичинекей боз үй үчүн бул жерден буга көп күч келбейт да. Жанагы урунган боз үйлөрдүкүн могу жерден же моорки жерден алабыз эмес. Себеби бул боз үй өзүнүн размеринде кылбай элдер жакшы кирип чыксын деп бийигирээк жасаткан да, атай заказ берип. Ал өзү негизи мындай эле болуп калат эшиги, жорголоп кирме болуп калат. Анан муну атайын мен ошо размерин ушундай кылып жасаткам. Бул эме аркасынан чийди сындыргасы үчүн тиги чоң боз үйдү тиккенде дагы моорикиндей алып туруп анан моорики жеринен тептирип тиги байлайт да. Моорики жеринен мындай алып туруп
Çoң боз үйдү деле тете боз үйдү көрүп көрсөңөр. Моорекинде мому жер. Момусу. Анан мому түптүп тептирип байлайбыз. Өзүң ойлосоң бар. Моореки сыртка чыгып кетип, чийди эметпеш үчүн момундай ушуну момундай тептирип иштеп. Анан момунтуп байлаш керек. Моореки керегени жасаганда ушундай жасашат да бир жагын эме кылышат. Бирөөсүнө кери эме өткөрүп көрдүңүз. Азыр биз теп жагынан айлантып эметип атабыз. Көк өткөрсүнбөйт да. Ты смотришь на меня? Еще раз. Моя голова пока тут. Поэтому у них все хорошо. Ошо керегенин тепияктары ашталгандан кийин таңганга оңойлуу болот. Могу босого таякты жакшы орнотуп алыш керек да, жакшы моореки. Керегелерин кээси моякка чыгарып коюп эле тийип коет да. Чийди сындырат анда, анан жана ачык болуп эметип калган ошондой болот да кереге. Турукта да болот дейби? Мондай аркасынан тептип, мондай байланат. Балдар жасайт. Кайсы ак талдан жасайсыздарбы? Эми бул талдарды бөлдүккө. Тоңдон. Ооба. Ошо жакта айталат сөгөт талдар. Атайын табылуу. Атайын ушу бул. Shinar bag from my last one is Керегенин башын чалат. Жана уук сайганда керегенин башын талтайтып кейип кетпес үчүн биринчи ушуну бекитип алабыз. Керегенин башы керегенин башын мисалы боореки кире бериштен дагы чалып коюш керек да. Могу жерден мындайдан чалып экемдеш керек да. Керегенин башын Түшүндө. талтайтып тээп кетпеш үчүн мону бик сөзүмүз айтабыз. Берип кетпеш. Чалкалап кереге чалкалап кетпеш үчүн, уук тээп кетпеш үчүн моореки баш чалгыч деп коет, кереге таңгыч. Муну кереге таңгыч дебейт, баш чалгыч деп коет. Анан ушуну могу керегенин башын кармап турат да. Анан могу жерине келгенде момундайынан ушуну да көп кишилер билбейт. Момундайынан чалат да. Момунтуп мынакей. Ыгы бар. Мисалы жана чоң боз үйлөрдүкүн узор салынып атпайбы? Ошо узору могу жакка көрүнүп туруш үчүн ушундай мындай аккуратный өзүн билип чалыш керек да. Могу жерде мен батпай калам го. Монтөлүп экем табыш керек. Бу эме бул кебет өзү. Анан эми могу бирке түртүп, анан могу жерин бирке тартып койгон мондай. Тегерегинин эмесин диаметрин чыгара калсаңыз. Айдия.
Burgan ак эме бул ченелбей калды. Андан кийин көчө күнү театрга тиктим эле анда дагы мен. Азыр түндүк көтөрөбүз. Түндүктү бергенде могуреки эркек жактап болот боёру. Иштен чыгып келаткандагы оң кол жакты эркек тараптап болот. Түндүктү бергенде такай ушу оң жагынан бериш керек. Ичине көтөрүп бересиңер да түндүктү. Мисалы чоң боз үйдүкү. Аны кичинекей болуп азыр бай оңой болсун деп. Эржак. Муну буга эметпей эле узунураактарда колуңар менен деле көтөрүп. Чоң боз үй. Анан муну мындай кылып туруп эле. Бул оң жактан берип чоң боз үйдү тигип атканда туш тарабынан бербейт. Түндүктү. Могуреки эркек тараптан берет. И чечкенде да эркек тараптан чечип алат. From the men's side. From the men's side. Ангаракка түш берин эшик жакты караган. Монда эшик жакты караган могуреки нерсе момуну түш каматабыз. Ертең угалабыз. Анан баарыбыз саябыз дагы анан баланы көтөртөбүз үйдө. Анан угуңар баарыңар жеткенде баланы токтот дейбиз. Сен ошондо токтотосуң. Анан биз саябыз. Ошондо могуреки жерден баарыңар шайдыларды кармап турайбыз. Жол жакка калып калды. Жакта. Анан сайып чимиктип барабыз. Момундай кылып эле бир 6 киши. Чамгырак эки жагынан 2 киши тура калып көзүн санап коюп эле. Анан баары сайып. Анан ошол укту чогуу көтөргөн бала менен чогуу көтөрүп. Чогуу көтөрүп баарыңардыкы жеттиби? Жетти болуп туруп сайганда да оңой. Оңой деп анан көтөрүп. Чогуу ушу ук менен көтөрүп кетет. Бирок чогуу жерди оор болуп бала. Бирок өйдө көтөрүп турам сайбай жана чогуу сайып көтөргөн. Оңой тигилет. Ай, өйдө көтөрбөгүлө баарыңардыкы жеттиби? Жетtiби ылдый кылгыла. Жеткен жок да. Кому еще? Сайган болот. Мына мындай. Мына бияка чалып байра бияка чаласың. Анан ошондо кармалай берет мына. Анан этегинде мындай кыласыңар. Этегинде мындай караңар. Этегинде мындай чечки дейсизби? Мындай касып бошалынат, бул жерде мындай касып бошалынат да, бул жерде. Анан ошондо сендердин катчылары угуп тургула. Сына момундай кылып туруп, анан момундай эле кереге келе момунтуп чалат мына. Мына момунтуп эле аркасынан түртүп чалып эле мына момундай эле байлайт. Мындай кылып эле байлайт да гана мына могу жерин минтип эле эки эле жолу минтип коесуңар. Чечкенге жеңил болот. Бытылдатып чие байлабайсыңар мына. Момунтуп туруп эле бекитип койсоңорбу, ук бекит. Эми мына бул болдубу? Мына бул жерде болду. Ана минтип эле коесуң мына. Бул укту байлагандын дагы өзүнүн өзү болот. Текши болду эми. Алдыга эмени тарт. Дигичи алдыга бул не? Буякты көстөн тат. Кайсы жагына болсо, ар жагы тарт. Жер тартсаң керек. Чечкен алдыгы. Анан муну чечип Бияка тартып барып, бекем тартып байлап кой. Мончу керекпи? Ушунтип берет. Эки жолу болуп тургандай атасың. Эме кандай Өстүп жапканда эле тиге жабылса. басып калат. баары сайып бүттүкпү? Эми мындай. Эмне тискич? Ук тискич бул укту бекем кармап турчу нерсе. Муну ар кандай ар түрлүү ала бербейсиңер.
момдайды bir жагынан астынан момдай кетет. Bir ketkende üstünden bir ketkende астынан албайт. Мындай бири гана тарап менен бири гана тарап менен мынтип түзөп кетет мына. Түзөп. Анан кармапта турат. Мына. Бул ук тескич. Азыр кичике боз үй үчүн сыртынан жардамдашып жатышпайбы? Ук тескич тиги чоң боз үйдө ичинен гана тартылат. Ичинен гана оройсуңар. Анан паст такай боруке астынан. Мисалы үчүн мен азыр баратып кайры үстүнөн албайт. Пастайына момдай астынан алыш керек да. Бир кантта. Анан моруки жерде муун деп коет. Ошо муун менен кетет. Качкылада койбоймун. Моруки муктар эч качан бир жагына кирбеш керек. Мына аркасына байлаш керек. Муктарды киргенегенин ичине кирбеш керек. Биякта да турат оператор. Кичине көздөй түшүп кетип, мунуңар кунап түшүп болчу. Сыртына болуш керек. Сыртынан тээп туруш керек, боруку сыртынан кирегени. Жетпейт сайыл. Жетпесе басыш керек түндүктө ылдый. Кирегени түртүш керек. Мен албагыла. Байланып деп. Иә. Кайсы мол чоң болсун. Мындай ичине кирет. Су. Ана көрсөң. Байланаш керек да, ул. Эгер жетпей баратса, мезгил койгула дагы. Бирибизде жака жасак болмок жаман. Кандай чоң? Жакшынакай жанагы хан боз үй деп байлар жасаган боз үйгө ал кедейлер бай көчүп конгон коюп деп эле жасап койчу да. А байлар жасаган боз үйгө ийишип жанагы эме менен тиги топостун куйругу же болбосо тайдын куйругунан ээшип боо кылып туруп анан уштарына чок кылып коюшчу. Анан ошо чоктун ордуна баягы бул булуктар менен кошо жүргөндө булар эскирет, үсүлөт. Ошо себептен баягы акыркы үлгүдө кылып биз улам заманбап эмеге тууралап атабыз да. Муну өзүнчө жасап койгонбуз да. Кооздук катары эле өзүнчө илип коебуз. А мурун илгери байлар моуреки боонун учуна жасашкан чокту. Учуна жасап анан ушу менен кошо момдай салаңдап турганда. Анан биз момдай акыркы үлгүдө ошентип өзүнчө чок кылып калганбыз. Жанагылар менен калган го. Менде мындай боз үйдөн 3-4 бар. Анан муну жакшыртып болгон деп айтып баштайт экенсиз. Эшиктин үстүнө алып кеткен. Ama eşeğin üstüne boş bakmayın. Yok, moğreki жерден эле. Moğreki жерден geçiyor. Кундый алып кой. Ana bunu байлағанда да ушун мызын көрүп байлаш керек да. Подходты. И ушуна тартып калат турбайбы, как эки?
Tavs. Bu yakta kaçı? Diyagın bayladınlar mı? Eşimle bayladınlar. Спасибо, что дурмашки. Блин, ты включила, что на старт. Не да. Там еще есть? Да, мы гели Gereğiyle bu ülke eğer eşiki bolsa, onun eşiki bolsa-çu, bu yerlerde kirgisip baylamakpız da, sebebi eşiki jabılbay kalat. O teşiklerge. Anan hazır eşiki jokdan paylanıştı biz. Bunday kılıyla baylap koyup atasın. Tettigirikide jıgat eşiki bolgunda, anda o yerde teşiklerде oşu yerden baylaş керек da. Нет, вниз. Koyar bile gitsin. Buna mı geçince? İçine bir. Да. Вот так. Azıcık baş baylandı mı? Necar. Gereğe жақсы бекем байланып, бұл бекем елін қармап тұршы. Ешігін жабауыз. Қазір қошықта байлап қалайым? Нары, қосты қатқашы, оң бетіне қарады. Қозда бар. Нары кетіп қаттайды. Мұны мұндай шоңғырақтың тепеттен ортасынан алып, ortasından, çangarakın ortasından aldı. Bana iyi. Alkılı çangarak. Bu kaçınlar? Emir tartıp getirip bayla bu eşikке altıp bu eşikке teşik verirken bu teşikten çıkarıp tutup baylayısın. Azar bana. Siz nasıl içiyorsunuz? Kısın. Ne yapacağız? Cumhur Cüvünü kuzbanı kuzbanı. Ondayla baylanıp da. Бекем алып қазір қошақ. Жоқ. Тамам çıtırını taptık. Етек ашылып қалды. Öyle. Мен жай. Bu orası boğulsun. Aha. Bunday tap durasın. Üstünde kaçlar. Что с этим делать? Эми мындан айлантып көрүп ичинен байлап кетип атса, монун ичине. Эми ичинен өйдө тартып мону ичине. Көрсөтүп койсоңуз. Эми муну мындай кылат. Каяка чейин алып кеткенсиң. Aha. Муну моорeki жерге мындай кайчылаштырып, чамгаракка тууралап кайчылаштырып калып калбайсың.
Boş bu. Lazım o içine böyle etkeniz. Oşonda al jağı крестик oldu be. Эми муну Onday alan mı? отурун дейт. Кылдый кылды. Ол мылдый тапчы. Кылдый кыл. Да кылдый кылсаң. Aha. Кылдый кыл тагай. Момдай алып келип калсаң. Torta ошон. Кылдый кыл. Мына моунда кайчылаштырып туруп анан. Ричине байланам. İçi çamur kötü mü? Çamur yapması lazım ki. İçine girip çeçik gerek. 재훈아 먹어. 아가라 çıkarımını a가라 alsın. Vay vay çıkar. Жетет, даже калтырса. Бұл жетегілік күтті деп айсаңыз, 35 жас болса. Бұл жетегілік күтті мұның қантыр. Жауып бастарын жауып өсті, сен әгірдесіз үшін. Эми мына бул Кыргыздын баягы мурунку гандын ортуна пайдаланып жүргөн боз үйдүн кичинекей 38 баш, 38 баштын дагы жанагы 45 баш дегендей чабан боз үйлөр болот. Бул чабан эмес, жана мини туристтердики үйдүн тигилишин көрсөтөлү деп баягы чоң боз үйдү тигип отургуча кичине убакытты экономдогонго карап могу кичинекей мини баягы туристтерге ылайыктап жеңил машинеге жүктөп семени эс алганга ылайыкталып жасалган 38 баш мини боз үйдө. Бул 38, 42, 45 деген жанагы чабан боз үйлөрдө болот. Кичинекей жеңил желпи атка жүктөп жүрүп тиккенге андан бул минисе да, мини кичирээк. Бир үй бүлө эс алып, тигип алып, эс алып жайлоого чыгып сүт ичип азыр сүт ичкен аябай дарычылык деп сүттү аябай ичип атышат го. Ошол семья алып барып тигип алса болот. Жеңил эле жанагы эле жеңил эле машиненин багажына эле батат. Ана ушул боз үйдү мен ушундай боз үйдү эң биринчи бир өзүм бир эметип тик биринчи жасап бир ушуну ойлонуп тигип көргөм. Ошондо бир эң биринчи тиги баягы чөлкөмдөрдүн ыргесесинде ыртыста ыргесеге тигип ошол жерден кызыгып калып ал кезде Керим Акунов мэр болчу. Ошол кезде ошо Монтана менен биринчи алака түзүп аткан кездери болчу. Монтанага ошону алып подарка кылып Америкага, Монтана штатына берген.
ушул боз үйдү. Анан ошондон кийин ушул боз үйдү мен такай жасаганга аракет кылып атам. Жылда бир 2ден жасап, бул чоң боз үйлөргө аралаштырып жасап. Эми жылдан жылга баягы кымбаттаган сайын биз да кымбаттап атабыз, бирок бул былтыр 55ке бергем. Муну мындай кылып атышат да. Байлар колунан келген акчалуулар коробузга тигип, Бишкекте ошентип сатып кетип атат да. Коробузга тигип, балдарыбызга Кыргыздын боз үйү кандай, тигилиши кандай, кандай деп ушул балдарыбыз жок дегенде билип жүрсүн деп. Бул жолду канча койдун жүнү кетти, кандай нелерди колдондуңуздар? Эми биз койдун жүнү деп эсептебейбиз да. Койдун жүнү эмес, койдун жүнү азыр деген бирөө 1,5 кил, бирөө 2 кил, бирөө 3 кил ар кандай кой да. Килограммдап эсептейбиз. Килограмдаганда бул 2 үсүгүнө 20 килограммдан 2 турдагына 10 килограммдан ошондо бир 40 килограмм жүн кетти. Ошондо бир жылда жакты элеп турбайсызбы ушундай? Бир жылда эмес, эми бул мындай чындап жакшылап иштесең бир 2 айда тургузчу боз үйдө. Кичирээк башка караганда. Соңкөлгө ийгиликке жетиштиңизби? Эми соңкөлгө мен өзүмчө бир аябай жакшы идея менен тигип баргам. 100 баш боз үй, 85 баш боз үй, 75 баш боз үй, анан ушул боз үйдү мен жаңы жасап туруп, биз кооперативбиз да. Иштеген аялдарым бар, 50 аял. Ошолор менен ошону жасап, жаңы жасап туруп ошо жерден тиктим мен. Көп жерин ошо жерге отуруп алып, ийнелеп тиккен жерлерин ошо жерден, жипшууларын ошо жерден тигип, анан мен ошо биринчи орун деп атышкан, анан кандайдыр бир себеп менен экинчи орунду алдым. Ага деле ыраазы болуп келдик эми багы. Рахмат эже. Ошол ийгилигиңизге токтойбуз. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мен Төлөгөнова Бурулкан Нарын шаарында Айтилек кооперативинин жетекчисимин. Рахмат. Муну мен ошо куючуктун 145 жылдыгына ошо бир ынтымак деген ат коюп, мен биринчи ойлогонда бактылуу семья деген ат койсом деп, бактылуу үй бүлө деген ат койсом анда бир эле семьянын эле эмеси болуп калат экен деп кайра ойлонуп туруп, ынтымак деп ат коюп, анан чоң 100 баш боз үйдү, анан ортосуна муну, анан тиягына 85ти тигип туруп, бул баласы кылып, колго алмаштырып, анан ушинтип тигип баргам. Жана чыккан кыз тийден чыккарды 75 баш боз үйдү кичине арткараак тигип, аны кызы деп 4 боз үй тигип бардым. Анан буга кызыгып президент ат менен кетип баратып түшүп, ушуну кармак кылып сүрөткө түшүп кетти. Отунбаева өзү. Анан тиги кирбейм, ооз тийбейм деп тиги кимдер тиги телехранительдери кирбеңиз, ооз тийбеңиз деди эле, болбой туруп мен киргизип үйдө борсогоз тийгиз деп. Борсогоз тийгиз. Ошондой идея менен ушинтип колго алмаштырып туруп барган мына болду. Жетелеш. Бармактар. Анда биз да карап койгойлук, баарыбыз тырышып чогултуп эме. Участниктер. Раз. Сразу смотрите. Раз. Мен ошол Нарын облустук тарыхый Каке Мамбеталиев атындагы Нарын облустук мамлекеттик тарыхый этнографиялык музейинин директору болом, Анара Сабитова. Биз бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына карата биздин облусубуздун борборундагы ошо өтө белгилүү азыр республика белгилүү болуп калган музей деп айтсам жаңылышпайм. Ушул жерде эл аралык семинар өткөрүп атабыз. Бул эл аралык семинарыбыз болсо биздин
былтыркы жылы дагы быйылкы жылы дагы музейлерде эмилгеси борбору деген борбор бар. Анын директору Чолпон Турдалиева, анын ошол НПОнун мүчөлөрү Аида Алымова деген кыздарыбыз бар. Ошолор менен бирдикте биз Американын Кристенсен фондуна биргелешкен проект жазганбыз. Ошол проектибиз $25,000 проектisi былтыр өткөн, быйыл $35,000 биргелешкен проектisi өтүп, ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин облусубуздун борборунда эл аралык семинар өткөрүлүп атат. Бул эл аралык семинарыбыздын темасы музей Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы биомаданий ар түрдүүлүктүн музейде сакталышы жана ошондой эле окуп билүүнүн классы катары деген тема болуп атат. Бул биздин проектини колдоп аткан Американын Кристенсен фонду болуп атат. Бүгүнкү былтыркы жылы болсо Американын ушу Кристенсен фондунан Кен Вилсон келип өзү ошо проектибиздин ачылышына катышып кеткен. Ал эми быйылкы жылы болсо ушул фонддун өкүлү Америка Кошмо Штатынан Сара Брофи өзү келип ошо биздин бүгүнкү эл аралык семинарыбызга катышып атат. Бул Сара Брофи бүгүнкү күндө ошо музей экспозициясын биомаданий ар түрдүүлүктүн алкагында кандай чагылдырып биздин музейдин экспозициясын оңдоо керек. Ошол боюнча бизге абдан жакшы чоң окууларды өткөрүп, эң бир баалуу ошо музей иши боюнча сонун өзүнүн китептерин, окууларын алып келип бүгүнкү семинардын катышуучуларына үйрөтүп жатат, окутуп жатат. Ал эми биздин ошо НПО Центр музейдик инициативдин директору Чолпон Турдалиева болсо ошол проект, ошол семинарды уюштуруучулардын бири болуп атат. Бул семинарга биздин республиканын бардык булуңгучтарынан, Талас облусунан, Ысык Көл облусунан, Ош облусунан, Чүй облусунан, бардык облустардан кыскасы музей кызматкерлери келип катышып, көп өзүбүзгө пайдалуу нерсени музей иши боюнча көп пайдалуу нерсени алып атабыз. Мен атым Сара Брофи. I forgot. Мен атым Сара Брофи. Мен Americaдан келдим. I came here to talk about biocultural diversity in museums. Семинарга катышканына келдим. It is something we're learning in the United States as you are learning here. Эмнени бияктан азыр үйрөнүп атасыңар, ошону биз деле Соединенные Штаты, Кошмо Штатынан таанышып аткан болушубуздар бир. Ошонун баары тең баягы кыргыз элинин биздин өзүбүздүн тарыхыбыз деп билебиз. Анан эми биздин баягы бул кичинекей музейибизде биздин областтын жашоосунун мейли социалдык болобу, мейли экономикалык болобу бир гана үзүмүн көрүп атасыздар деп түшүнсөңүздөр болот. Чындыгында дагы чоң жардамдар болуп атканына биз терең ыраазычылык менен дагы жолу белгилеп кетүү менен көп эл аралык меймандардын катары болобу, кийинки багы иштер болобу, ушундай тыгыз иштер жүргүзүлүп коюп дагы бир жолу ушу семинардын ишине ийгилик каалап, мындан кийинки дагы бул эми баягы бири-бирибизди сынообуз керек. Биздин если где-то бир жакшынакай бир жетишкендибиз болсо силер алышыңыздар керек деген ушундай бир ар бир семинардын жыйынтыгы ошондой болот. Мен ойлойм, ушу бир жакшы бир ой, жакшы пикир менен, жакшы впечатление менен кетип, бизге дагы бир өзүңүздөрдүн дагы жардамыңыздарды, советиңиздерди берип, мындан ары дагы жалпы эле ошо терең ыраазычылыкты айткым келип атат. Анан эми спонсорлорду биздин Май Булак деген жакшынакай ошо эжекелерибиз, кыздар музейди көптөн бери колдоп келатасыздар. Тыгыз байланышта иштейсиздер, көп спонсорлор бар. Бүгүн биздин ошо областтын музейде чыгара болуп атат. Ошол жерде эмнеге барбыз? Теңиз ошол жерде кыргыз накта көптөгөн буюмдар бар. Көптөгөн бир жакшы сүрөт. Спасибо большое, что пригласили меня сюда. Это для меня большая честь. This is my second visit to Kyrgyzstan. I thought I had a great deal to learn the first time. It's twice as much the second time. Бул мен экинчи жолу Кыргызстанга келишим. Мурдакы караганда бул мен үчүн абдан
Quvonchda bo'lib o'tamdir. In America, I'm a consultant, so I work for many museums. I help them raise money and I help them interpret biocultural diversity. Amerika Qo'shma Shtatlarda men konsultant bo'lib ishlayman. Men muzeylarga janobi finansiy cho'g'itsu fundraising bo'yicha konsultatsiya beraman. Janob interpret bioculture. Kulturное развитие tushuntiruv bo'yicha shu bo'yicha konsultatsiya beraman. In America, we have learned that the museum studies changes every decade or so, where what we used to do, we don't want to do anymore, and we do something new. Amerika Qo'shma Shtatында biz bunday bir narsalarni bayqadik. O'shaning biri bo'lib, muzey ishinde har bir vaqt sayin bir narsa o'zgarilib turayotganda, o'sha o'zgarilib turganda qandaydir bir yangi podxod tavish kerak ekan o'shani. I forgot. Minatim Sarah Brophy, Min America Don Kilden. I came here to talk about biocultural diversity in museums. It is something we're learning in the United States as you are learning here. Эмнени бияктан азыр үйрөнүп атасыңар, ошону биз деле Соединенные Штаты, Кошмо Штатынан үйрөнүп атабыз. Much of what we think we know, we discovered here that there are similarities and differences, but when you come to visit, you begin to really understand what the similarities and differences are. Биз Америка Кошмо Штатынан ар ошол ой мен кыргызча уктура албайт экен, мен орусча уктурушум керек. Элнурочка, келчи кыргызча. There are many things the same and many things that are different, and you can know this, but you don't understand it. Oh, okay. Minatim Sarah Brophy, Min America Don Kilden. I came here in order to talk about exhibits in museums on biocultural diversity. Мен бул жерге музейлер жөнүндө жана биокультурный өзгөчөлүктөр жөнүндө айтуу кандайдыр өзгөчөлүктөр менен бөлүшүш үчүн келдим. We have many similarities and many differences, but it's hard to understand those until you come and you experience the country and you meet the people and you touch and do things. Биз көптөгөн өзгөчөлүктөрүбүз да бар, бирок ошол учурда биздин көп окшош нерселерибиз да көп. Бирок аны адамдар менен, ар кайсы жердеги адамдар менен келип, сүйлөшүп, байланышмайынча билбейсиң. With support from the Christensen Fund, we are together here to talk about museum exhibits and making them very engaging for the public. Christensen фондунун жардамы менен биз бул жерге музей жөнүндө жана анын But by the time we were done, I knew how to do it. I knew much more. Башында жазап атканда менден кийин келип оңдошу керек болду да. Бирок андан кийин бүт боз үй салынып бүткөндөн кийин уже кантип жазашты мен жакшы билип калдым деп айтсам жаңылышпайм. It is an honor to be here, and I hope that in the 3 days we are together, I can teach them as much as they've taught me in 1 day here with the yurt and with my new friends. Мен бул жерге келгениме абдан кубанычтамын жана ушул 3 күнүн ичинде мен бүт эмне билсем ошо менен сиздер менен бөлүшкөнгө, катышуучулар менен бөлүшкөнгө даярмын. Алар болсо мен менен ушу бир күндө эле жакшы нерселер менен бөлүшүп коюшту. Көп нерсе көрөт. Чоң рахмат.
Менин атым Чолпон Турдалиева. Мен ошол Центр музейных инициативдин уюмунун башчысы болом, директору болом. Анан Борбордук Азиядагы Америкалык университеттин профессору. Анан ошол проектти биз болсо январда 2011 жылы баштаганбыз. Эң негизги максаты ошол музейлик профессионалдарды жана студенттерди бир мындай жалпы бир ишке кошуп, аларды чогуу иштетип, анан музейдин Нарын музейинин коллекциясын билүү. Ошол музей аркылуу ошол табигатты үйрөтүү, ошол маданиятты билүү, кыргыз элинин өнөрчүлүгүн билүү, ошондой максаты менен биз ушул проектти баштадык, азыр жүргүзүп атабыз. Анан мен чоң рахматымды айткым келет ошол Кристенсен фондко. Алар ошол бизди финансы жагынан колдоп атышат. Кристенсен фонддун мүчөлөрү бул Жылдыз Долбекованан, Эржен Хамагановна өзүбүздүн бир чоң ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Анткени алар ошол биздин максаттарыбызды, биздин ошол алдыбызга койгон максаттарыбызды ишке ашсын деп көп жардам берип атышат. Анан Нарын областын биз атайын тандап алганбыз да. Бизде 7 областын ичинен биз ушул Нарын областын тандабыз. Анткени Нарын областында ушундай кыргыз тили эң таза тил, эмени аба ырайын алсак, эң таза аба ырайы, эли абдан ушундай кишини жакшы көргөн, ушундай өзүнүн жанын берген эл экен. Ошон үчүн биз ушул област менен иштеп жүрөбүз. Анан эң негизги чоң рахматыбызды ушул Анара Сабитовага да айткыбыз келет. Ушул жердин элине айткыбыз келет. Ошол биздин проекттин максаты. Облустагы Анан мындай көрөйүн, анан бир-эки сөз айтайын, анан кийин келип калганда дагы ушул бул зал Кудай буюрса ушул проект менен экспозиция болот. Анткени бул жерде бытылдап окаттарыбыздын баары батпайт. Пристройка керек болуп аткандан замандаш партиясы биз бакчы деметип койгонду тиги. Анан эми бул зал полностью экспозиция болот. Ар биринде өзүнө кетирип, келиш менен бул жигит. Шунун жана келген. Нурбек жолдон биз өз кол менен жасаган урматтуу буюмдардын баарын көрсөттүк. Абда кызыгы да нече мамлекетке чейин чыгарабыз деген ойдо айтышат. Биздин партнерлорубуз. Просто философиялык терең мааниси бар. Ойдун табысына биздин кыргыздын тарыхын философиясы жазасың жаратылышка батырлар жабылмакчы. Ушу биздин жана китептерден да өтүп койсун. Ушу китептериңизде биз сурап атабыз, бизге болсун тийбейт. Өзүнүн ичкими. Сарайым биздин администрациянын башчысы Калат Камбарбекович азыр ушул семинардын катышуучуларын өзүнүн кабыл эми мен ушул облус администрациянын атынан, жеке өзүмдүн атынан баарыңыздарды ушул бүгүнкү семинардын катышуучуларын бүгүнкү болуп аткан жыйыныңар менен мен куттуктап кетейин. Анан эми эң негизгисинен мына бүгүнкү күндө биз дагы ушул облус администрация жагынан дагы бүгүнкү күндө ушул музей жагына, маданият жагына, бардык жагына биз колубуздан келишинче жардам берели, көңүл буралы деп азыр демилге кылып алдыга койдук. Бул боюнча биз иш-чараларды иштеп чыгып атабыз. Мына бул музейди биз өзүбүз жакшы билебиз. Ошол музейдин директоруна, ошол музейдин жамаатына биз чоң рахматыбызды билдирип кеткибиз келет. Анткени себеби мына азыркыдай семинар болорун бизге айтып, ушундай даярдыктар болуп атат деп биз да колубуздан келишинче жардамыбызды аябастан ошо библиотека, ошо музей болобу, библиотека болобу, ошондой эле бизде драма театрлар бар, кинотеатрлар бар дегендей
бардык ушу маданият тармагына бүгүнкү күндө биздин колубуздан келишинче ушул теңиртоолуктар бардык жагынан колдоп келип атат. Арын шаарында эмес, айыл жерлеринде да ушундай кичине жерде эстелигин койдуруп, мына калаада Тоголок молдо эмдиги жылы тоюн өткөзсөкпү деген ниетте болуп атабыз. Мындайча айтканда биздин азасы жакшылап колдобосок, бизди жеңип ошондуктан биз бул музейлерди мындан ары дагы өнүктүрүшүбүз керек. Биздин болгон мүмкүнчүлүгүбүз менен музейлерди ушу биздин менен токтоп калбастан мындан ары да улантып дегендей анткени себеби монча биздин тарыхты биз эми муундан муунга өткөрүшүбүздө бул жоопкерчиликтүү иш деп эсептейм. Ашылгандан бери абдан оң көзүн салып, ар дайым колдоо көрсөтүп келатат. Мына урматтуу Сара айым отурган диван жылы келип атат. Экинчи жыл ошол Нарын музейи менен иштеп жүрөбүз. Кудай кааласа, эмки жылдарда чогуу бир проект жазайын. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолуктуу болуп, ар дайым ушундай жакшынакай мероприятияларда чогуу бололу. Биздин директор Шыгаев Юрсалбек Хадиевич ушундай Мен Теңиртоонун кулуну Сабитов Сагындык деген болом. Жанымда отурган Токтосунова жүрсүн менин жолдош жубайым. Биз бүгүн ушул Нарын жергесинде бул жакшынакай иш болуп атыптыр. Бул ата-бабадан калган салтты өндүрүп өстүрүш үчүн бул музей кызматкерлери жакшы кызмат жасап аткан экен. Бул өзү бүгүнкү жасалып аткан эки кыргыздын салты ата-бабадан калган иштердин баарын улантыш үчүн, келечектеги биздин жаштарга үндөп ошолорду үйрөтүш үчүн биз ушундай иштерди көбүрөөк жасашыбыз керек. Мунун бул республика боюнча даже эл аралык кызматкерлер да келип баарын тең жайылтып аткандыгын биз сүйүнүп атабыз, ардагерлер. Себеби дегенде бул тарыхыбызды билбей, анан келечекте бизде өсүш болбойт. Себеби дегенде жаштарды үндөп биздин өмүр боюнча биз жашай албайбыз. Ошол биздин жасап кеткендерибизди, анан ата-бабадан калган иштердин баарын улантыш үчүн ошо кандай кыргыздын момундай салттары болгон, кандай жашап келишкен, анан эми келечекте кыргыз эли кандай жашайт деп ошого карата элге кеңири жайылтышыбыз керек. Ошо жайылтыш үчүн элдин тиякта карап, биякта карабай, батышты карабай, өзүбүздүн кыргыздын нукура салтын улантышыбыз керек да. Ошондо биз өнү өскөнгө жолубуз ачылат. Себеби элге шуну жайылтыш керек. Менин оюмда жана губернатор да келип катышып кетти, биздин жаш губернаторубуз. Ошол негизи элди маданиятка үйрөтүүдө, өзүбүздүн салттарыбызды жайылтууда, кыргыздын жакшынакай момундай жакшынакай жашоосун, боз үйлөрдү, момундай үйлөрдү жасап, ата-бабалар жашап келген ошолордун баарын өнүктүрүш үчүн ошондой азыркыдай силердин жасап аткан ишиңиздерди колдоо алышыбыз керек. Бул эң жакшы силердин ишиңерге биз ыраазыбыз. Кымыздан жутуп коюп кичине. Неме Тулбай. Мен Нурманбетов Садыркул, бул Нарын областында маданият министрлигинин координатору болуп иштеймин. Анан мына биз бүгүн көчөтөн бери Нарын областык тарыхый этнографиялык музейинде республика боюнча бир чоң семинар өтүп атат. Бул семинарыбыздын негизги темасы кыргыз элинин биомаданиятынын ар түрдүүлүгүн окуп үйрөнүү боюнча болуп, биздин маданиятыбызды, салт санаабызды, нарк насилибизди калкка кандай жайылтсак, жалаң эле буюм тайым менен эмес, жана осеки көркөм өнөр менен, адабият менен жайылтуу максатында жүрүп жатат. Мына бул семинарга биздин америкалык Кристенсен фонду жардам берип жатат. Бул фонд 2 жылдан бери фонд менен биздин музей дирекциясы кызматкерлери тыгыз иштеп, музейдин бул материалдык техникалык жагын базасын чыңдап келатат. Эми мындан ары да ушул астагы агай айткандай кыргыздын салт санаа маданиятынын бийиктигин чагылдыралы, ушуну окуп үйрөнөлү деген максатта жүрүп жатат. Эми мен айтар элем, кыргыз эли бул байыртан келаткан байыркы элдерден деп айтып келатабыз. Кыргыз элинин маданияты дүйнөдөгү эң алдыңкы маданияттардын бири деп айтсак болот. Анткени кыргыз элинде сөзгө конок берип, салт санаага конок берген, ошого
сый урмат көрсөткөн эл, сөз сыйлаган эл эле. Кыргыздын санжырасындай санжыра жок. Кыргызды сүрүштүрө келсек, ата теги бүт бойдон бир атадан тарап эле келген. Эми санжыра деген сөз бул өзү уруунун тарыхын билүү, улуттун тарыхын билүү, ошол аркылуу уруу улутту кыргыз элин бир атага бириктирип, мекенибиздин ынтымагын, ырыскысын, салт санасын сактап туруу багытында айтылып келген. Биздин мына аттуу баштуу санжырачыларыбыз бар. Ушул санжырачыларыбыз Нарын элинин, Теңир Тоо элинин, жеке эле Нарын эл эмес, баардык региондун элди, Кыргызстандын элин бириктирип келип бир атадан таратып, алардын эмне менен турмуш өткөрүп, кайсындай маданий, адаби, руханий байлыктары бар, ушулар менен күн кечирген, муну ушуну терең айткан санжырачылар чыгып жатат. Мен да айтар элем, бул Нарын жер Теңир Тоо эли, бийик тоолуу эл, кыргыз бир типтүү кыргыз, нукура кыргыз эл жашайт. Сураштыра келсе, баягы кыргызда сөз бар, баары эле сураштыра келсе бир атага биригет, илик-жилик чыга берет, куда сөөк, тамыр тааныш дегендей. Мына ушул ас элбиз, саз элбиз, ушуну айтып коюшум керек. Элибиз мындан ары ушу маданиятын, адабиятын өнүктүрүү багытында ушу музейде жүрүп жатат. Музейдин ишине мындан ары дагы ийгилик каалап